Мен бала кезимде менин отбасым үлкөн 2 кабаттуу үйгө көчкөн. Боз терезелер менен, шыкылдайтын эжен. Мага осы үйдө бизден башка бирөө өмүр сүрөтүн секилди көрүндү. Ата-анам түнкү күн жумуста болду. Сол үчүн мектептен келгенде мен жалгыз болотмун. Осы жолда сабактан келгенде эч бөлмеде жарык жанбаган. Мен ишке кирдим. Үйдө эч ким болмады. Мен автомат түрдө мама деп айкайладым. Ол жок болду. Бирок мен унун доосун эстедим. Мен анын кай бөлмеде экенин билүү үчүн сат менен көтөрүлдүм. Бирок жанагы жоопту алдым. Мен үйдүн бөлмелерин накты билмедим, бирок ол далдын соңунда болгонун билдим. Ол мени коркутtu, бирок мен барбир өз анамды көрүүгө бардым. Мен эсикте эң дагы ашайын дегенде сырткы эсик ачылып жатканын эстедим. Сосын анам мени чакырганын эстедим. Балам, үйдесиңби? Мен сатыга карай бурулганда эсик акырын ачыла баштаганын эстедим. Мен ол жерде күдүктүү бирдеңени байкадым. Онун эмне экенин билбеймин, бирок ол мага карап турду. Және одан мен Беканын көзүн колтук шаштын колтуган көрдүм. Достор, видео аякталмай туруп мен силерге өзүмдүн Telegram каналымды көрсөткүм келди. Ол жерге тиркелип кетиңиздер. Мен ол жерге видео качан чыгатын және кандай видео сүрөтүн айтып отурам. Және убакыт болсо мен силерге оюндарды да истеуим мүмкүн. Ал энчи тиркелиңиздер, ссылкасы описанияда болот.